Арбаңыздар, улуу элдин урпактары, кандайсыңар? Теңир толук туугандарға келип калдым. Нарын шаарына келген себебим неде? Эртең Чыңгыран айынын 8-күндө Кожош Мусаев агайдын Алтын Төбөй Улуу Кыргыз империясы 2 томдук тарых китебинин бет ачары өткөн жатат. Ошого катышайын деп келдим. Жалпы Нарын элине, обул администрациясына, айыл өкмөттөрүнө, облустук тарых музейине, драм театрына, университеттин жалпы жамаатына, студент угул кыздарыбызга, деги баардыгыңыздарга нарындыктар. Силерге ыраазычылык, рахмат айтам. Бул иш-чара республикалык масштабта өтүш керек эле. Мына эми облустук масштабта өткөзөбүз деп дайындык жүрүп атат. Ийгиликтүү өтсүн. Мен Кожош Мусаев агайдын Улуу Кыргыз империясы, Улуу Кыргыз 40 уруу санжарасын окуганымда ар бир кыргыздын үйүндө турса экен. Ар бир кыргыз ушул тарых маалыматтарын окуп, сугарылса кандай сонун болот эле деп мына бүгүнкү күнгө чейин колуна кол, бутуна бут болуп көмөк көрсөтүп жазылмашып келатам, жанында жүрүп. Мен көп адамдар менен жолуктум. Алтын тамга менен атыңар жазылып калат деп аттуу баштууларга кайрылдым. Төбөсү көрүнүп калган. Шайлоо алдында убадаларын берип, керек болсо жанын берем деген депутаттар менен бетме бет отуруп сүйлөшкөн күндөрүм болду. Профессорлор менен жана исторических наук, меценат, акчам бар, элиме жардам берет элем дегендер менен. Могу китептерди чыгарайлычы. Ошо ар бир угул кызыбыз, мектеп окуучусу, студенти окусунчу. Ушул маалыматтар менен сугарылсынчы, башка бөтөн элдин жалган, бурмаланган тарых маалыматтары менен сугарылып дейди болбойт деп айткан сунуштарым, кайрылууларымды четке кагышты. Мынакей нарындыктар, сиздер өз колуңуздарга алып атпсыңар. Ак жол. Бул тарых китептерин окуганыңарда эмнени түшүнөсүңөр? Улуу элдин баскан жолун, биздин аталарыбыздын изин таза баскан жолун көрөсүңөр. Дүйнө цивилизациясына, элине, дилине, тилине. Бизде азыр мода болду го. Араб тилинен алынган, анан перс тилинен алынган, орус тилинен алынган кыргыздын тили деп. Тескерисинче биздин кыргыз тилибиз, эне тилибиз ошол элдерге сиңген, керек болсо жөөттөргө. Эң биринчи кол жазма кыргыздык экен. Мына биздин аталарыбыз кол жазма жараткан, империя курган, каганат курган. Келип отуруп, мынакей кандык, андан кийин Кыргыз Республикасы болуп, жок болбой, дагы да бүгүн мына башыбызга ак калпак кийип алып жүрөбүз. Ушул агайлардын Кожош Мусаев, Дастан Сарыгулов, Чоюн Омиралиев, кол менен санаса болот. Булар профессор эмес, исторических наук. Бирок булар кыргыз элине кызмат кылган, күн түндөп 35-40 жылда өмүрүн ардаган. Ошо аталарын баскан жолун аныктап, келерки муунга калтырып кетели деп тарых маалыматтарын жазып калтырган агайлардын китептерин окугула. Эртең иш-чара жакшы өтсүн. Туугандар, сөзүм аягында эмне дейм? Мен экранынан алыстабай көз салып карап тургула, чагылдырам. Көрүшкөнгө чейин.